5 Андай көрүп атасыз болупту го эке. Мындай издерин тигиндей мындай көргөн İzlerim gördüm, anam özüm gördüm. Uçraşayın mı? Yemek yedim. Onday düşüp atat da. Bayır batkatta. Koşunatkan jep turup, toğun jep turup, kaçkanda. Өлүп калды. Kaçkanda монда 300 yemek. Darvazan секирип кеткен, а? Келип туруп дарбазага чукулдап барып туруп. Дарбазадан секирген. Мондай токтогон турат. Анан дарбазанын сыртында сүрүлүп барып туруп чыккан. Бирок ошо кожоюну көргөн, ошону. Тиги хажайкасы көрүп чыгып эле эмне кыларын билдирип турган. Сетти жерди күйүскөн да. Тиги эмеде экен да. Тоо уясында уже эме жеп атат. Анан чотуп качканда. Экөтөн күрөң эме экен да. Карап туруп эле сорой отуруп калды. Эмне кыларын билбей тиги светке эме болуп калды тигилер. Алаксып калды. Тиги болсо тигилерди көргөнгө шалдырап туруп калды. Şu abrastet bildiğimizlerin kalağında kalgandan çekir. Boyu kançalık eкен? Tigi kança eкен? Boy zaborun biyiktigi Moğ zaborun içinde yapısırı. 2 metrden. Oşondan sekirip ketip turuyor. Ya Türk'a barıp biri tiyaka sekirip digi daima menen ketti. A girgende eme çukurdan ketti jana alıştan. Zabor deyina. Oşonda düçele tırmak çötüp, tırmak çöt kedi bu emesile. Uşlar. Şunda төртөө кирет, а? Төртөө моягынан бир кичикейле тырмак чөп. Төртөө болуп калат. Мо Норканыкы андай эмеспи байке? Норканын истери андай эмеспи? Койгалы келбейт. Норка тиги жейт. Мисалы эле нерседен норка. Көп болсо узун болсо. Норка жейт эле. Буттары дагы буттарын жондугу эле мондой болбойт болуш керек э? Норкан деген ит деле жеп салат анчы. Ит. Норка болсо норка күндүз деле элейт да. Мондай болот да, мондай сүй мондайчы. Мондай үчөө чыгып атат да. Тооктун эмесинде сыяктуу мондай. Тооктун мындай болуп кетет. Анан 3 тырмак кошо баткаттан. Кирген эменин алдынан кириптир. Барып чыгып туруп үчөөнү өлтүрөйт. Ит жолу өлбөй атпайбы? Тоокту. Ит жолу өлбөй атабы? Бирөө неме тийсе, Итке да тие албай атат да. тиги муустап салса. Муустаса тиги турчулап атканда. Тиги качып кеткенден кийин канчыкпайт. Иттен корккон эме да. Ордунда кан жок кыскасы. Бир тогу такыр эле шок болуп калды. Машинанын алдында жатат. Тепсем деп койбойт. Бирөө болсо тиги дарбазаны секириптир, бирөө тиги эме кошунанын дубалына чыгып турган тиги бешек. Эменин алдынан өткөнгө үлгүрбөй калыптыр. Бирөө болсо жакшы болот эле. Азыр эмне капкан салып келатасыңар байке? Капкан салып аркы кошунастын эметпеди эле. Ошол жерден жеди эле. Эки үйдүкүн жеп кетти. кече эртең менен. Көчө эртең менен жеди. Кече эртең 9-ун өлтүрүп кетти, жеген жок, өлтүрүп кетти. Өлтүрүп кетти. Токту эле. Буяктан иштейт. Жосом аркадан иштейт Же да. бир тиштин изи, же эки тиштин изи. Ок аткандай эле кирет. Ол кан жок. Хан жок. Тереңдигин көргөн жакшыр убактылык. Тереңдигин Ошо бүгүн тиштин Көттүн ба? эмеге алып кеткен. экспертизага бар. Дагы жердин баарын кыдырып жүрүп кетсин, түн ичинде саат 3-кө чукул келип. Агороттордун баарын кыдырган жалгыз жерин отурайын, абиртеп турайын, жалгыз бир тогун бурулчу. Оттун баардын арасында кирип жатчы. Тогуйга кирбей калат, 14 жедиргенден бери. Сиз да жедирдиңизби? Ушул немеге, ушул жандыкабы? Ушул эле го, анда 2 ай мурун. Анан ит жеди деп эле жүргөнбүз. Бирок бирин да жеген эмес да, бүт өлтүрүлдү. Өлтүрүп кеткен, э? Ит болсо бырчылап кетет эле. Тиги болсо баягы буштка эмеге тыгылып калып. Анан аны тиги оттун арасынан мурт эңкейип карап, саат 3-кө 10 мүнөт калган. Карап анан бек короз болсо, жалгыз короз тиги коркуп алып тиги крышада дүндүк көргөн болсо, крышага чыгат да. Ал экөөнү карап, кайра агоротторду карап, кошуналардын агороттун карап, кубанына тогу шаяк да. Аны митип тогу ясын карасам нормально. Барып жатып алган. Эртең турса болот. Сүйрүп чыгып туруп, монча тиштеп койт. Бир эле тиш кирип жатат. Биягында мындай көк ала. Бир тиш терең кирген. Анан ок тийгенде эле тешик. Мондай ушунчалык калды. Тешик ок тийгенде. Анан неме дейт го убактылуу эке. Тигил жана ошо мисалы үчүн кашкыр тиштесечи, койду. Кашкыр тиштесе, терси сыйры келгенде ичинде кан уюп калат эмеспи? Жок, кашкыр тиштегенде ал собачий семействоң ал тиштеген жерин обязательно жулат. Жейт. Эт жейт ал. Бул болсо кровососуй болот. Жок, мындай тиштегенден кийинчи терине сыйры келгенде ичинде кан уюп калат эмеспи? Мында вообще кан болбойт дейт го. Белки майда тиштери кошо кирет.
Каны Тиштегенде бычырата тиштейт да. А муну деген жери көгөрбөйт. Тиштеген жери кичикейди баягы тиш немелеринде бул бияк тиши майдараак мындай тиштегенде кирип кетет эки тиш. Же эки тиш кирип кетет, же бир тишин мындай кирип ок дегендей кирет. Анан битти. Же кан жок. Жердин башын тиштеп коет. Көбүнчө токтун немесин тиштеп коет. Колтуктун алып. Могу теңдикте дагы эме деп айтып атышат бир балдарчы. Ошо 8 койдун канын сорып туруп, сойдук депчи. Анан ошо бир койдун мойнун кан кире жана чайнаганда эле сөөгү менен кошо эле чайнап салып, мындай туш болуп калыптыр депчи. Ошончо күчтүү экен деп айтып атышат го. Жок, интернетте эки раз эки эсе кашкырдын үстүнө күчтүү деп. Ошо күчтүү дейт. Могу кимдин коюн көрдүңүз деген. Куан. Жок көрдүм. Бул семиз койлор экен, байлап аткан койлор мына эртең базарга алып чыгам. Жок, семиз. 5-нчи күнү кечин эртең менен жер дегенден барып карабадым. Койлор бир гана акпайт. Семиз койлорду тыпырайтып эле бир кичике коронун ичине эле тыпырайтып эле. Бирөөнүн колтугун чалы коюп жеп, эметти жебей эле ойбой туран кан сорду. Бирөөнүн мойнунан тиштеп кан сорду, бирөөнүн кежигесинен. 3 кой бекен. Бир 4төн өлтүрүптүр, бир косу болсо эмеден чыгып кеттир, калиткадан чыгып кетип. Дарбазасына чуркап барганда дарбазасына чала тиштеп калыптыр. Капталын чала тиштеп анан могу тишин эмес турат, эки тишин. Кирип кайра сугуп кеткен. Кирип анан сары согуп турат. Кошунасын итин жанына чуркап барып жатып калыптыр. Эртең турса итин жанында экен, эрке аты гаишник. Коозунуку. Коозу жанына барып жатып, итин жанында жатып. Итке жолу, итке эметип кичине анан кетип калса керек. Ила кан илеп атат эми семиртип алган койлорун уже стройкага деп эметкен атса. Буйрук экен да. Буйрук андак. Ошо биз деле ошо байкап жүргөнбүз, алдыбыздан чыгып калабы, көрүнүп калабы деген сияқты. Кетти башка да. Месяц чыгып экен. Жүргөнүбүз 6 күн болду. 6 күндөн бери күнүгө чыгып атасыңарбы? Күнүгө милицияга барып, бир милиция 3-4 охотник көчө кыдырып. Талада жүргөн иттерди, мүрзөлөрдүн баарын кыдырып, стройкаларды, тиги заброшенный тамдардын королоруна кирип, подвалдардын кирип карап, пизаводду кирип кыдырып, иттерди атасың, аткыла деген. Анан жолукпай атпайт. Канчада ит калды? Ия. Канчада ит атылды негизи? 200 атып калды. 200 ит да. 200 атып калды. Ама жана немеден нарындан келип дымовой шашкаларды салабыз деп атышпады эле. Овудун балдары эмеси келип салды бир полковник. Салдыбы уже? Салдык, тиги мөрзөгө салып, бирок ар жака түтүн кирбей койдук. Аны түшүп кеткен мөрзө экен, монда из турат. Эмнеге белгисиз тейди. Ар жака кирбеген бар, дымас кирбейт да. Казана гана ушак жак. Куран окуп турган тиги чыбык берсек, тиги милицияда коркуп ар түрт алып койду. Асында түтүн дагы бери чыга баштаганда. Эметке көрбөй калды тиги. Салып туруп чыбык менен резко түртүп иса киргип кетти. Көбүнчө ойлогондор ушу мүрзөдө жашайт деп айтып атышат да. Мүрзөдө бир караңгы жерлерде жашайт, күндүз эмес, жалаң түнчүндө чыгат да. Меники мына саат 3-кө 10 мүнөт калганда үйгө киргем, карап койдум. Агыротто басып жүрүп, дагы кошун дагы жанында бирөө болсо тура бермек. Агыротто тура бермек. Карабайт, болсо 3-төн Неме, сиз неме охотниксиз да? Билетиңиз бар, а? Атыңыз ким? Бактыбай. Рахмат.